Tildi оңдош үчүн жүрөктү оңдош керек экен. Биринчи. Көкүрөктө жакшы нерселер толтурулган болсо, жакшы сөздөр толтурулган болсо, демек ошол күндөр келет тилине чыгарат дептир. Эгерде жаман нерселер менен толгон болсо, бул дагы тилге чыгат экен. Ошон үчүн көбүнчө чочуганда байкасаңыздар, кокустан ит чыга калды. Оозуңдан астагфирулла деген чыга, же дагы бирдеке деген сөз чыгабы? Вот, ушу менен айырмалайсыз. Бүттү. Зикирди көп чалган адамдар оозунан зикир чыгат. Дагы бирдекени көп айткандар ошо нерсеси чыгат. Баягы кырааты менен сөйгөт го кээ билет. Энеңди, атаңды дагы бирдеке. Ошолор автоматтык түрдө чыгат. Чочуп кеткенде. Эмне үчүн? Ошо менен көбүрөөк эмгектенгендиктен мына тилибиз. А эгерде тилибиз көбүрөөк зикир менен, жакшы сөз менен айлектенген болсо, кээ бир апа деп чочуп кетет, ата деп чочуп кетет. Эми мейли эчтеке эмес. Атасын көп айткандыктан, апасын көп айткандан. А бирок бөлөк сөз чыгып кетсе жаман да. Бала чакаңыз турса, неберелериңиз турса элестетиңиз. Ana o жерден көрүңүз.